Assalamu alaikum qadırman mekendештер, орозоңуздар кабыл болсын. Кыскача баяныбызга көңүл бура кетиңиздер. Каналыбызга катталууну унутпаңыздар. Мына ошентип көз ачышымганча берекелүү Рамазан айынын акыркы күнүнө келип жеттик. Жүрөгүбүздө бир жагынан кубаныч, экинчи жагынан өкүнүч бар. Кубанычыбыз адамдык эркибизди сынап, рухий тазаруу мезгилин ийгиликтүү аяктаганыбыз болсо, өкүнүчүбүз ушул ааруулуктун айын узатып жаткандыгыбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Эгерде менин үммөтүм орозонун ичиндеги жакшылыктарды толук билгенинде, жылдын баары орозо болушун каалашмак" деп. Демек, биз бүгүн ушундай зор мүмкүнчүлүктү узатып жатабыз. Орозонун акыркы күнү бул жыйынтык чыгаруучу учур. Аллах Таала ыйык Кур'анда: "Эгер кулдарым мени сенден сурашса, мен аларга жакынмын. Мага дуа кылса, дуасына жооп берем" деп убада берген. Бул адам баласынын чын ыкластан кылган ар бир тилеги жана жакшы ниети жоопсуз калбасына эң чоң кепилдик. Өзгөчө ооз ачар алдындагы убакыт өзүбүздүн ким экенибизди түшүнүп, келечекке аруу пландарды кое турган эң кымбат мүнөттөр. Бул айдын дагы бир маанилүү баалуулугу муктаждарга кол сунуу жана коомдук тилектештик. Орозодо зекет жана фитр садака берүү бул жөн эле каражат берүү эмес, бул биздин коомубуздагы социалдык адилеттүүлүктү орнотуу жана билимдикти бекемдөө. Мындай кайрымдуулук адамдын ички дүйнөсүн тазалап, ишинин берекесин ачат. Рамазан бул 30 күндүк рухий машыгуу жана өзүн өзү тартипке салуучу чоң мектеп. Бул айда биз сабырдуулукка, тилибизди жаман сөздөн, оюбузду жаман ниеттен сактоого үйрөндүк. Эң чоң суроо: Рамазандан кийин биз кандай адам болобуз? Эгер бул ай бүтөөрү менен кайрадан эски жаман адаттарыбызга кайтсак, анда биз бул убакыт ичинде өзүбүздү жетиштүү тарбиялай албаптырбыз. Чыныгы өзгөрүүнүн белгиси адамдын орозодон кийин коомго, жаратылышка жана жакындарына болгон мамилесинин жакшы тарапка өзгөрүшү. Эгер жакшы ишти Рамазанда баштасаңыз, аны таштабаңыз. Эгер жаман адаттан тыйылсаңыз, эми аны жашоо образына айлантыңыз. Кадырман мекендештер, адеп ахлак жана тазалык бардык мезгилдин баалуулугу. Жакшылыктын башаты Рамазан менен эле чектелбейт. Бүгүн күн батканда бул ай менен коштошсок да, адамкерчилик жана бийик моралдык баалуулуктар менен коштошпойбуз. Келиңиздер, ушул акыркы сааттарда чын ыкластан келечекке таза кадам таштайлы. Орозоңуздар кабыл болсун. Каналыбызга каттала кетиңиздер. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.